2 жумада 10 килограммга чейин арыктата турган гречка. Пайдалуу азык. Гречка абдан даамдуу, ден соолукка пайдалуу жана азыктандыруучу азык. Ал эң мыкты диета тамагы болуп да эсептелинет. Гречка пайдалуу. Кан тамырларды жакшыртат, боордун иштешине жакшы таасирин берет. Ичеги карынга абдан пайдалуу. Холестеринди азайтат, кабырга ооруларын жакшыртат. Организмди жакшырткан жана чындаган минералдык заттарга бай. Йод, туздар, кальций, фосфор. Гречка диетасы. Гречка жалпысынан диета тамагы болуп эсептелгендиктен көпчүлүк арыктоого аны менен азыктанышат. Диета кармаганда гречка чийки түрдө да колдонулат. Ал кайнатылбайт, бирок таза абалында кечинеси ага кайнак суу куюлуп, 1 түн турат. Аны даярдаганга чейин өлчөмүн көзөмөлдөө керек. 1 стакан гречкага 2 стакан суу куюлат. 2 жумада 10 килограммга чейин арыктатат. Сууну колдонууда ага чек коюп кереги жок. Болгону аны да туура колдонуш үчүн таза булак суусун жана кайнатылган сууну ичиш керек. Эгер сиз гречканы жегенде маанайыңыз чөгүп, табитиңиз жоголуп баратканын же көзүңүз караңгылап баштаганын байкасаңыз, анда ага диета азыгы болгон йогуртту же сиз каалаган мөмөдөн кошуп алсаңыз болот. Ошентсе да гречка диетасын колдонуп жаткандан кийин аны башка азык алмаштырбаганга аракет кылыңыз. Аны рациондон чыгарбагандай болуңуз. Гречка диетасынын учурда акыркы тамактануу саат кечки 6-да аякташы керек. Андан кийин жеңил азыктардан гана жеп коюңуз. Бирок уктаардын алдында абдан ачкы болуп, кээ бир адамдар кыйналып уйкусу келбей калышат. Ошондуктан мындай учурга сиз дагы кабылсаңыз, ачка ашказанды айран менен алаксатып коюңуз. 1 стакан сүт азыгы ашказанды да, жалпы организмди да жабыркатпайт. Аны уктаганга чейин 1 саат калганда ичип коюш керек. Гречка боткосун 2 жума колдонуп, 10 килограммга чейин салмак таштаса болот. Ошондуктан гречка диетасын 2 жума колдонууну гана унутпаңыз. 1 айдан кийин бул диетага кайра кайрылса болот.